واضرب لهم مثلا أصحاب المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بصدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Amin. Жараткан Аллах ушул кылган кереметтүү Куранда касиеттүү ыйык аяттарын соон Аллах Таала ушул өтүп кеткен согуш ардагерлерине белек кылдык. Жараткан Аллах түбөлүктүү бейишин бергенин артында калган бардык уул кыздарына, туугандарына Аллах Таала жакшылап тагыла. Амин. Аллаху акбар. Samayların akçalgan gözlerinden yaş kılgırıp şatlangan Cengiş günü, cengiş günü, cengiş günü Pakevay, biz büt kayra kelbedik. Parat! Üstüne! Solga karay komün! Hıy! Yol boşmayır! Bugünkü Ulu Vatan Egemenlik Soğuş'un 74 yılına Karnalgan ötüp жатқан салтанаттуу байрамга жоокерлердин өздүк курамы тизип баяндама берген аскер жетекчи Шапалов. Salavatçılarımı, жаш жокерлер! Улуу жеңиштин 74 жылдык майрамы менен куттуктайт. Salavatçılarımı, жаш жокерлер! Улуу жеңиштин 74 жылдык майрамы менен куттуктайт. Жолдош Аким, улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата аскер комиссариатынын райондук ички иштер башкармаларынын өздүк курамдары, райондун афган жокерлери жана окуучулар салтанаттуу сапка тизилди. Баяндама берген райондук аскер комиссары майор Кедеев.
Hurmatlı Ulu Atamekendік soğuştun ardegeri Selmava Jana Oruktun kahramanları Saltanatlı bayramdın katışucuları Adamzattın tarihı gözünün betlerine ölmez öçmez iz kaldırgan neçendegen kırgındı soğuşlardı bilet oşulardın içinde en kardı olgun 29 milyon adamdın ömrün tıygan yetimdiktin zarın cesirliktin azavın tarttırgan soğuş bula Ulu Atamekendік soğuş bol eseptelet bul soğuştun zarı tiymegen bir da üy bile ayıl kışlat ulu küçü ayal erkek kalgan emez uşunday kardı soğuştun ayaktagandığına bugün tuğra 74 yıl oldu. Oşonduktan sizlerdi Karagülce Rayonluk Memleketlik Administrasyasının jana jeke özümdün atından Ulu Jengiştin 74 yıldık bayram bilen çın dilimden kutluklayımın. Yaşında bersin mehnetli, karaganda bersin dövletli degендей daima bekem gençolukta bolup uzak ömür sürüp bakvat yaşay beringizler. Baktulu karlılık kağalayımın aman bolunuzlar. Jergenizde ıntımak tınçlık ordosun. Ulu Jengiş bayramınızlar bilen. Ura! 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 Assalamu alaikum mekendeşler, bayramlık katışucuları. Hurmatlı Sami Kalmanbetoviç, sizde Ulu Jengiş günü menen çın yürekten kutluktayım. Kan maydanda sağlaşkan jonkерлердин ölmös öçmös eldikteri жана кармандыгы эч качан унутулбайт. Жер жүзүндө тынчтык орнотуп, урпактар үчүн бакубат турмушту белек кылган ардагерлерибизге түбөлүк таазим этебиз. Сиздердин өрнөктүү өмүр жолуңуздарда биз үчүн ар дайым үлгү болот. Сизге жана сиздин жакындарыңызга бекем ден соолук, узун өмүр, бейпил турмуш каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Құттықтауына таш қоя рұқсат етіңіздер.
Урматтуу замандаштар, бүгүнкү улуу жеңиштин 9 май айрамы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү Узарбек Казиевичтин жана аппараттын жана жеке өзүмдүн атымдан ысык куттуктайбыз. Бул байрам канчалаган эмгек, канчалаган өмүр, канчалаган кан төгүлүү айта берсе, көп эмгек, көз жаш, ушундай кыйынчылыктар менен келген. Ушул байрам баарыбызга кут болсун, жергебизде тынччылык болсун, мамлекетибизге өсүп өнүгүүлөр болсун. Мен ошол Узарбек Казиевичтин акчалай сыйлыгын жана тамак аш түрүндөгү жана башка да баалуу белектерин тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum, hurmatlı agay toğanlar, gece kardeşler, yaşlar. Buna bugün өлкөлөрдөн, эсенки өлкөлөрдүн бардыгында бизге өтө ыйык болгон, урмат болгон, өтө эле жеңилдик менен келбеген жеңиш байрамы менен куттуктап атабыз. Мына азыр биз дагы ушул улуу байрам менен жалпы ушул туугандарды куттуктаганы келип, чын жүрөктөн ушул улуу байрам бардыгыбызга кут болсун. Чындыгында бул байрам оңой жолдон келген эмес. Анчалаган аталарыбыздын, абаларыбыздын, бабаларыбыздын өмүрү кыйылган, каны төгүлгөн өтө кымбат баадагы жеңишти мына белгилеп атабыз. Ошон үчүн ушул жердеги жалпы журтту, алардын эң негизги такилиптүү коноктору болгон биздин ушул улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Саматабызды, ошондой эле оруктун катышуучуларын чын жылден куттуктап, аларга ден соолук, үй бүлөдө бакубат жашоо, деги эле ушу бизге элибизде баш көз болуп жүргөнгө Кудайым насип кылсын, узун өмүр берип, балдарды, неберелерди тарбияларга өздөрүнүн көмөгүн салымын жүрөсүн деп тилейбиз. Эми уруксат берсеңиздер, бул жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асылбек Шариповичтин Темиргелүү тобу тарабынан ыйгарылган сыйлыгыбыз бар эле, ушуну окуп тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. 9 май улуу жеңиш күнүнүн 74 жылдыгына карата Кара Кожо районунун тургуну, улуу ата мекендик согуштун ардагери Алмамбетов Самата Honda CRV автоунаасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асылбек Шарипович Жээнбеков. Mana tuanlar bir gol çarptıraylıkçı. Урматтуу Галаев, ардактуу согуш ардагери Самама, уруктун эмгекчилеринин байбичелери жана урукта эмгектенген өзлөрдүн урук туугандары, сиздерди жалпы районубуздагы жалпы тармактын ардагерлеринин атынан сиздерге бакубаттуулукту жана кубаттуулукту, ыймандуулукту каалоо менен баа эл журттун атынан көсөө куттуктайм. Бүгүнкү күнү 1945 жылы саат 11-ден 17 мүнөт өткөндө Германия капитуляция болду деп Германия өкмөтүнүн Ошойдусудагы бийлиги кол коюп толук капитуляция болду деп 4 бөлүккө бөлүнгөн.
жылдары бою Демократиялық Республика Германия жана Федеративдүү Республика Германия деп узак жылдар жашады. Бул согушту айтуудан, эскерүүдөн улуу сыймык жана кубанычтуу күн жок. Алем арабыздагы жашаган ардактуу ардагерлер жана жарандар, Кыргызстандын келечеги кеңири болуп, согуш талаасы биздин элде, биз жер жүзүндө болбостун. Бар болуңуздар, ардактуу ардагерлер жана кала калкым, баарыңыздардын байрамыңыздар менен. Ушунга байланыштуу биздин Республикалык ардагерлер кеңеши эки ардагерибизге төш белги медали менен жана бирине грамота бар эле. Ушуну мамлекеттин администрация башчысы акими Перимбет Жашыбек тапшырып койсоңуз. Turtuyup Mavlen деген акчага төш белги, анан кийин акчага сыйлыктан ушуну кол чаап койсоңуздар турган. Бүйрүк. Апкан деген. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун ардагери Сарова жана Ооруктун эмгекчилери. Жалпы улуттук майрамдын ушул күндө бизди баарыбызды улуу жеңиш бийик намыс сезими толтуруп турат. Сиздерди жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолукту, аманчылыкты, кайраттуулукту жана сергектикти каалайм. Өсүп келе жаткан буунду мекенге ишендүү жана тайманбастык салттарына кызмат кылууга тарбиялоодо ийгиликтерди каалайм. Сиздердин кең пейилиңиздерге бизге белек катар тартылган тынчтык үчүн ыраазычылык билдиребиз. Байрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Трибунанын алдына улуу жеңиштин 74 жылдык юбилейин даңктап, райондук мамлекеттик өрткө каршы кызматы, райондук аскер комиссарияты, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Ош областы жана Ош шаары боюнча башкармалыгынын Карагулжа райондук бөлүмчөсүнүн кызматкерлери өтүп бара жатышат. Улуу жеңиштин 74 жылдык юбилейин даңктап, райондук ички иштер бөлүмү келе жатышат. Азыркы учурда начальниги милициянын подполковниги Зикеров Мартбек Токтомаматович жетектөөдө. Борбордук трибунанын алдына райондогу Афган согушунун ардагерлери келе жатышат. Бордош Афган элине колдоо көрсөтүп, интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 1979 жылдын 25 декабрында советтик аскерлердин катарында Кыргызстандан 7500 жоокер согушка аттанса, анын ичинен Карагулжа жергесинен 115 жоокер жөнөтүлгөн. 1989 жылдын 15 февралында Карагулжага 115 жоокерден 112си кайтып келген. Трибунанын алдына Бөчөк Бегиев атындагы гимназия класстары бар орто мектебинен жаш жоокерлер өтүп бара жатышат. Трибунанын алдына жеңиштин 74 жылдык юбилейине карата Карагулжа айылындагы Эргеш Осмонов атындагы гимназиялык класстары бар орто мектебинин жаш жоокерлери өтүп бара жатышат.
Эргеш Осмонов атындагы гимназиялык класстары бар орто мектебинин жаш жоокерлерин мектептин аскер жетекчиси Азиев Кубаныч баштап бара жатат. Алдыңыздарда Каракулжа айылындагы Орозали Сайдилкановдун автордук мектеп гимназиясынын жаш жоокерлери өтүп бара жатышат. Орозали Сайдилкановдун автордук мектеп гимназиясынын жаш жоокерлерин мектептин аскер жетекчиси Абдимиталип Шабданов жетектеп бара жатат. Трибунанын алдына Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицейинин жаш жоокерлери келе жатышат. Согуш ынтымакты сынаган, жеңиши катаалдарга чыдаган дал сиздердей баатырлары бар үчүн шандуу жарык бейпил бүгүн бул аалам. Трибунанын алдында Каракулжа айылындагы Баки Эшмамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектебинин жаш жоокерлери өтүп бара жатышат. Жаш жоокерлерди мектептин аскер жетекчиси Орозбаев Акылбек жетектеп бара жатат. Өңүрдүк трибунанын алдына Каракулжа айыл аймагынын 1-май айылынын Ажибек Юсупов, Алмаз Субанов жана Токтогул атындагы орто мектебинин жаш жоокерлери өтүп бара жатышат. 73-70 жазы бейпил мекенден ошончо ирет майрамдадык жегишти. Дал бүгүнкү дал азыркы күн үчүн о канчалар өмүрлөрүн беришти. Трибунанын алдында Алайтала айыл аймагынын Өмөш Абдылдаев, Арыкбай Осмонов жана Мариш Батыров атындагы орто мектебинин жаш жоокерлери өтүп бара жатышат. Трибунанын алдына Каракочкор айыл аймагынын Шамши Исмаилов, Беделбай Амиракулов жана Каракулжа айыл аймагынын Козу Урмөкеев атындагы орто мектептеринин жаш жоокерлери өтүп бара жатышат. Балдарыбыз согушун унутпасын, жалын кечип, уулуу түтүн жутпасын, бейпил күндө татып өмүр даамын, бейпил түндө жай мемире уктасын. Өмүрлөрү талдай, кырчын талдай кыйылды, Европанын батышында кыйырды, бүткүл дүйнө зор жеңишке шыктанып, аздан көздөн жаштар тыйылды. Урматтуу мекендештер, элибиздин эркиндиги үчүн өз өмүрлөрүн аябаган, кан кечкен, согуштун апаат күндөрүн баштан өткөрүп, улуу жеңишти бизге алып келген өлбөс, өчпөс полк өтүп бара жатат. Ата мекенди коргоо үчүн согушка катышкан Жусуев Сооронбай, Субанов Жутан, Маткадыров Бекмамат, Субанов Алмаз, Бегиев Бөжөк, Осмонов Арыкбай, Осмонов Эргеш, Эшмамбетов Баки, Жээнбеков Апалай, Ороков Таштанбек, Акимкулов Исак, Календеров Сулайман, Атабаев Калжоро, Карыбеков Токо, Бөкөев Ибрahim, Пиратов Жалил, Фаизов Оңдосун, Алиев Ермекбай, жана башка ушул сыяктуу аталарыбызга таазим этебиз. Урматтуу замандаштар, биз убакыттын тардыгынан улам өлбөс, өчпөс полктун катарында өтүп бара жаткан айрым гана ардагерлердин атын атай алдык. Чоң аталарынын, бубаларынын эрдигине таазим этип, өтүп бара жатышкан бул жаш жоокерлерге даңк. Трибунанын алдында кесиптик техникалык окуу жайдын педагогикалык жамааты өтүп бара жатышат. Трибунанын алдына Каракулжа айылындагы Баки Эшмамбетов атындагы лицей класстары бар орто мектебинин окуучулары өтүп бара жатышат.
болгула арабызда аталар. Силерсиңер эл көкүрөк баатырлар, эчең кылым өтсө дагы эскирбей, эрдиңер жылдыз болуп жаркырар. Ар дайым таазим етіп ардақтаған аталардың ердіктері естен кеткіз. Көкіректі тағылған медаль орден көзге сұлу көріні жарқылдаған. Соғуш иек ынтымақты сынаған, жеңіш иек қаталдарға чыдаған, дал сіздердей батырлардың бар үшін шаңдуу жарык бейпіл бүгін бұл алам. Балдарыбыз соғыш үнін ұқпасын, жалын кесіп улу түтін жұтпасын, бейпіл күнді татып өмір дамым, бейпіл түнді жай меміреп ұқтасын.